чоң сотторду ээлеп атат. Алла разы болсун, мынакей жалпы жамааттарга бияктарга тартып. Беканын айтканына мен да кошулам. Мынакей кызматты сонун кылып атышат. Аллах рахматтасын, чуага чикемин. Мол силер, биздер баардыгыбыз чуага чикем эгип кеткен көчөт бизде. Биз ошолордун сабактарын, ошолордун баяндарын угуп, биз ушулардай жакшылыкка жарышканды үйрөнүп алабыз, садака берүүнү үйрөнүп алабыз, акыреттен сооп алганды үйрөнүп алабыз да барыбыз. Чуага чикемин эмгеги дейм да, бул жерде мен балаган. Баарыңыздарга чоң рахмат, Алла разы болсун. Эмгекти жакшы кылып атасыңар, биз сиздерден ыраазыбыз баардыгыңар. Эми аягына чейин чыгабыз деген биз үмүттөбүз. Үмүт эч качан өчпөй дейт. Үмүтсүз бир гана шайтан десе, биздин үмүтүбүз бар. Ошо 170 миллионду чогултуп беребиз иншалла. Баардыгыбыз бел байлап чыкканбыз. Иншалла ошол күнгө да жетебиз, Иншалла аракет Тугандар, жалпы эл журт сиздер берип аткан аманаттардын баардыгын мынакей бул жакта эжекебиз өзүнүн колуна алып атат. Мына туугандары турат, ушуларга алып келип берип атасыздар. Баардыгыңыздардан Алла разы болсун. Жана келген мүлктөр боюнча дагы баардыгын сатканга аракет кылып, акчаларын баардык толук түрдө өткөрүп берип атабыз. Ойлобоңуздар, эч кандай эме болбойт. Келесиздер, өздөрүнүн колуна бересиздер. Мени камерага тартпа дегендер тартпай эле берип кетип атышат, тарттырбай элечи. Ошондуктан Алла разы болсун. Орозонун акыркы күнү мына айт уже. Айтыңыздар маалейк болсун. Туугандар, келиңиздер, жапатырмак биригип туруп сборун жаап берип коелучу. Сураныч. Мен мурда ойлочумун да, туугандар. Жана автобуста орун бошотпой койсо видеолор көрүп калыпчы. Биздин жаштар уже эметип калыптыр. Кыргызстан эмне болуп экен келечектерчи. Бирок азыркы күндө, мына 15 күндөн бери биз дүйнө жүзүнө рекорд коюп салбадыкпы? Үлгү кылып салып да, Кыргыздын ким экенин билдирип салып да, дүйнө жүзү бул ойлобогула Инстаграм ачсак эле биз эле карап отурабыз депчи. Жок, уже Турцияда бул жөнүндө осуждениялар кетип атат. Башка мисалы, мынакей башка мамлекеттерде да көптөгөн. Англиянын Лондонда даже ошол английский эме тиктокторду ачсаңар, ал жактан деле уже биздин акча чогулуп жүргөндөрүбүз Кыргызстан деп туруп англисче өздөрү жазып, кандай эл экенибиз ал дүйнө жүзүнө даңгазып алат. Эми бул жерде, конечно, Алланын ыраазылыгы үчүн кызмат кылабыз, бирок ушул жаштар, ушул жерде кызмат кылган жаштар себепчи болуп атат. Алла разы болсун. Алла разы болсун баарыңыздарга. Анель Гранткачы мынакей айтып койсоңуз. Анель Гранттан биз көчүүбүздүн себеби элге ыңгайлуу болуш үчүн шаардын орторогунан деп еще биздин ыктыярчыларыбызга дагы келип кетишин ыңгайлуу болсун деп ушу шаардын орторак шлагбаумга жакыныраак болуп калды. Ушул жерге жылдырганга мажбур болуп калдык. Анткени эмнеге? Бүт карапайым эл автобус менен эле келип, маршрутка менен эле келип туруп берип кетсек удобный болмок дегени үчүн биз эми Ден Сиапина 191 дарегиндебиз. Келсеңиздер эле сыртында логотип турат, жардам автотрейд депчи. Чоң баннер, ушул баннер илинип турган болот. Ошол жерге кирип туруп эле апасы ушул жерде болот. Аймерим карындашыбыздын апасына өзүңүздөрдүн аманатыңыздарды тапшырып коюп кете берсеңиздер болот. Ошондой эле волонтерлор баардыгыңыздарды күтөбүз. Келиңиздер. Ушул эмеде Аймеримди таштап койбойлу туугандар. Келип бергиле баардыгыңар. Суранабыз. Манас өзү келип атат. Манас жакшы оюңду айтты. Шоу бизнес жамаат. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Азыркы кырдаал көрүнасыздар. Биз кыргыз эли ушундай мындай кайрымдуу эл экенбиз да. Шайрет Дүйшеев айтмакчы, бар жогунан бар экенбиз. Бар жогунан бар экенбиз. Анан Аймеримдин ден соолугуна Кудайым шыпа берсин. Сбор эртерээк чогулуп, эртерээк ден соолугуна кам көрүп, мындан кыргызымдын керегине жараган улуу кыздардан болсун. Анан менин коллегаларым жана кыргыз эли келгиле токтобойлу. Мында орозо бүттү, бирок ошентсе дагы токтобойлу. Эмнеге дегенде көрүп атасыздар, Таиландда, Мьянмада эмне болуп атат, адамдар жөн эле өлүп кетип атышат да. Биз кайрымдуулук кылсак, кырсык балелерди сактайт. Ошон үчүн Кыргызстан азыр дүйнө элине белгилүү болуп атат. Мынакей кошуна өлкөлөр бизге суктанып атышат. Ошондуктан келгиле дагы токтобостон колубуздан келген жардамыбызды бере берели. Баарыңыздарды ошо кайрымдуулукка чакырам. Манас айтып кеткендей, шоу бизнес жамааты келгиле ушу жалгыз бай энеге колубуздан келишинче жардам кылабыз.